Мамлекеттик кызматкерлердин кесиптик майрамына карата инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысы Равшанбек Сабиров мекеменин жамаатын кесиптик майрамы менен куттуктады. Ал мамлекеттик кызмат бул өлкөнүн өнүгүүсүнө багытталган чоң жоопкерчиликти талап кылган иш. Инвестицияларды тартуу, инвесторлор үчүн жагымдуу шарттарды түзүү жана Кыргызстандын экономикалык потенциалын жогорулатуу багытында бир катар кызматкерлердин эмгеги маанилүү. Биздин негизги милдетибиз өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн натыйжалуу иш алып барып, туруктуу экономикалык өсүшкө жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө салым кошуу, деди Равшанбек Сабиров. Бишкекте инвестициялык бизнес форумун Бишкекте өткөрүлүшү ШКОга мүчө мамлекеттердин ортосундагы туруктуу инвестициялык жана ишкердик байланыштарды өнүктүрүүгө жаңы шарттарды түзөт. Бул тууралуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысы Равшанбек Сабиров билдирди. Анын айтымында, улуу жибек жолунун боюнда жайгашкан Кыргызстан өзүнүн бай тарыхый мурасын, санариптик экономиканын өнүгүүсү, заманбап транспорттук, логистикалык инфраструктура жана инновациялык технологиялар менен айкалыштырып, Евразиядагы өз ара байланышты чыңдоого маанилүү орунду ээлейт. ШКУнун 25 жылдыгы белгиленип жаткан жылы бул форум мамлекеттер ортосундагы өз ара ишенимди, коңшулук мамилелерди жана өнөктөштүктү арттырууга өбөлгө түзөт. Бүгүн Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин алдында инвестициялык кызматташтыкты өнүктүрүү жана биргелешкен демилгелерди ишке ашыруу үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр түзүлүүдө. Биздин негизги милдет мамлекет менен бизнестин ортосундагы түз диалог үчүн натыйжалуу аянтча түзүү, инвесторлор үчүн жагымдуу шарттарды камсыз кылуу жана аймактардагы инвестициялык өнөктөштүктү мындан ары өнүктүрүү. Кыргызстан өнөктөштүккө ачык жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга даяр, деп белгиледи Равшанбек Сабиров. Бүгүн Жогорку кеңештин жыйынында депутаттар Кыргызстандын президентин жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу конституциялык мыйзам долбоорун 1-2 жана 3 окууда кабыл алды. Төрага өз сөзүндө шайлоо күнүнүн өзгөрүшү добуш берүүчүлөрдүн жигердүүлүгүн арттыруу үчүн жасалган кадам экенин белгиледи. Урматтуу депутаттар, азыр эле сиздер менен бирге президентти жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тартибине тиешелүү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргиздик. Эгерде буга чейинки мыйзамга ылайык президенттик шайлоо 2027 жылдын январь айынын акыркы жекшембисинде өтүшү керек болсо, акыркы киргизилген сунуш менен шайлоону январдын акыркы шаршембисинде өткөрүү чечимин колдодук. Бул кезектеги президенттик шайлоо 2027 жылдын 27 январында шаршемби күнү өтөт дегендик. Биздин негизги ниетибиз элди шайлоого келүүсүн шарттоо, деди төрага. Кыргызстанда санариптик кызматташтыкты өнүктүрүү жана жүргүнчүлөргө ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында Менин шаарым мобилдик тиркемесине жаңы функция кошулду. Бишкек шаарынын мэриясынан билдиришкенде, эми тиркеменин колдонуучулары автобекеттерге барбастан шаарлар аралык жүргүнчү ташуу каттамдарына электрондук билеттерди онлайн режиминде брондоп жана сатып ала алышат. Жаңы кызматтан пайдалануу абдан жөнөкөй жана бир нече эле кадамды талап кылат. Менин шаарым тиркемесин ачып, кызматкер бөлүмүнө өтүү, билет сатып алуу кызматын тандоо, керектүү багытты, сапардын күнүн жана транспорттогу каалаган бош орунду белгилөө, төлөмдү онлайн жүргүзүү. Төлөм ийгиликтүү жүргүзүлгөндөн кийин электрондук билет автоматтык түрдө тиркеменин ичинде сакталат. Жүргүнчүгө жолго чыгаарда аны уюлдук телефонунан эле айдоочуга көрсөтүү жетиштүү. Бул заманбап сервис жарандардын убактысын үнөмдөөгө, автобекеттердеги узун кезектерди азайтууга жана өлкө ичиндеги саякаттарды алдын ала пландоого чоң өбөлгө түзөт, деп айтылат маалыматта. Чүйдө мыйзамсыз аңчылык жана балык уулоо фактылары аныкталды. Бул тууралуу Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришти. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын инспекторлору тарабынан Жайыл, Панфилов райондорунда жана Кара-Балта капчыгайларында кезектеги рейдтик иш-чаралар өткөрүлдү. Текшерүүнүн жүрүшүндө мыйзамсыз аңчылык кылуу, балык уулоо жана жайыттарды унаа менен тебелетүү сыяктуу 10 факты аныкталды. Алар укук бузуулар жөнүндө кодексине ылайык 25 500 сом айып салынды.
Ошону менен бирге инспекторлор тарабынан жергиликтүү тургундар, балыкчылар жана эс алуучулар арасында жаратылышты коргоо, балык ресурстарын сактоо жана айлана чөйрөнү булгобоо боюнча кеңири түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Өзгөн районуна караштуу Куршап айылдык ооруканасында акыркы 1 жылда кадр маселеси чечилип, бейтаптар үчүн шарттар кескин жакшырды. Бул тууралуу медициналык мекемесинин жетекчиси Элмурат Эркулов билдирди. Анын айтымында 2025 жылдын башында ооруканада негизги көйгөйлөр хадистердин тартыштыгы жана жылытуу тутумунун жоктугу болгон. Көйгөйдү чечүү үчүн Саламаттыкты сактоо министрлиги жана жергиликтүү бийлик тарабынан 14 миллион сомго жакын каражат бөлүнүп, борборлоштурулган жылытуу тутуму толугу менен ишке киргизилди. 1 жылдын ичинде ооруканага 22 дарыгер тартылды. Алардын арасында жаш хадистер, чет өлкөдөн кайткан жана жеке секторлордон келген дарыгерлер бар. Дарыгерлердин саны 48ден 70ге жетип, камсыздоо көрсөткүчү 80%га жакындады, деди ал. Португалиялык футболчу Криштиану Роналду дүйнө чемпионатынын тарыхында 10 гол киргизди. Бул тууралуу чемпионат порталы жазды. Маалыматка ылайык, Португалиянын чабуулчусу Криштиану Роналду 2025 жылдагы дүйнө чемпионатынын К тобунун оюнчуларынын экинчи турунда Өзбекстанды 5-0 эсебинде утуп алды. Оюн АКШнын Хьюстон шаарында өттү. Анда Роналду Өзбекстандын дарбазасына 2 гол киргизди. Муну менен 41 жаштагы чабуулчунун дүйнө чемпионатынын тарыхында 10 голу бар. Буга чейин биринчи турда Португалия Конго менен беттешкен. Оюн 1-1 эсебинде тең чыгуу менен аяктаган. Бирок Роналду дарбазага гол киргизе алган эмес. Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун инвестициялык бизнес форуму өтүүдө. Кыргызстандын Шанхай кызматташтыгы уюмундагы төрагалыгынын алкагында уюштурулган иш-чарага мүчө мамлекеттердин мамлекеттик органдарынын өкүлдөрү, инвесторлор, бизнес коомчулук өнүктүрүү институттары жана технологиялык компаниялар катышууда. Шанхай кызматташтык уюму мамлекеттеринин ири инвестициялык диалог аянтчасына 600дөн ашуун бизнес өкүлдөрү жана инвесторлор катышып, кызматташтыктын жаңы мүмкүнчүлүктөрүн жана биргелешкен долбоорлорду толкуулоодо. Дорогие друзья, для меня большая честь приветствовать вас на инвестиционном форуме Шанхайской организации сотрудничества столицы Кыргызской республики в городе Бишкек. Сегодня здесь собрались представители государств, бизнеса и международных организаций, объединенные стремлением к развитию, взаимовыгодному сотрудничеству и укреплению экономических связей на пространстве ШОС. Уюштуруучулардын айтымында форумдун негизги максаты мамлекет менен бизнестин ортосунда түз байланыш түзүү, инвестициялык өнөктөштүктү кеңейтүү жана жаңы долбоорлорду ишке ашырууга шарт түзүү. Шанхай кызматташтык уюмунун мүчө мамлекеттеринин санын ала турган болсок, бул 3,5 миллиард 4 миллиард кишиге чейин чапчыйт да. Бул бүгүнкү күндөгү бул жерде бир нече 4 панельный сессиялар өтөт. Бул жерде биз өзүбүздүн ошол Кыргызстандын инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүн, бүгүнкү күндөгү жетишкендиктерибизди, бүгүнкү күндөгү жана биздин экономикабыз өсүп жаткандыгын, биздин ВВПнын 1,9 триллион сомго чейин жеткендигин, ошол эле мезгилде биздин 2030 жылга чейин улуттук программабыздын алкагында бир топ иштерди алып бараткандыгыбызды бүгүн ошол инвестициялык форумда даңазалап кетүүгө ушундай бир чечим кабыл алдык. Форумдун программасына санариптик экономика, жашыл трансформация, саламаттыкты сактоо, фармацевтика жана инновациялык технологиялар боюнча панелдик талкуулар киргизилген. Катышуучулар инвестициялык кызматташтыктын жаңы багыттарын талкуулашууда. Инвестфорум ичинде 3 багытта сүйлөшүп атабыз. Биринчи бул энергетика, жашыл энергетика. Билгениңиздей аз күн энергиясын боюнча бизде бир нече долбоорлор ишке ашып атат. Ошол менен эле санариптик жана электронный торговля деп коет. Ошол да тармакта биз иштешип атабыз. Үчүнчү болсо бул саламаттык сактоо тармагында фармацевтика боюнча. Бул жерде бирок анын сырткасы да башка инвесторлор бар. Эң негизгиси бүгүнкү күндө ошо инвестфорум инвесторлор үчүн атайын ошо аянтча түзүп берип атат. Эртең да чоң көрсөтмө болот. Ошол көрсөтмөнүн негизинде менин оюмча да мүмкүнчүлүк бар. Жаңы баягы келишим түзгөнгө, жаңы партнерлор тапканга. Ошол үчүн бул форумдун чынында
биздин үмүтүбүз да баягы койгон максатыбыз чоң. Форумдун алкагында эки тараптуу бейеки жолугушуулары уюштурулуп, бизнес өкүлдөрүнө жаңы өнөктөштөрдү табуу жана инвестициялык долбоорлорду талкуулоо мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Бул ШКУ саммити ошондой эле бизнес форуму өзгөчө энергетика тармагында проекттердин кенен маалымат алуу үчүн келдим жана ошондой эле немис инвесторлору Кыргызстанга энергетика тармагы боюнча жакында инвестиция кылган жатат. Өткөн апрель айында бүт командасы менен келип кеткен. Ошондо келип кеткенде Кыргызстандан да алардын долбоору жактырылып, азыркы учурда меморандумга кол коюлду. Ошондой эле азыр алгачкы илимий изилдөөлөр жана ошондой эле келишим түзүүндө иштеп жатат. Алардын энергетика тармагында Кыргызстанда Сутек же ошондой эле водород деп орусча айтканда ошол тармакка инвестиция кылган жатат. Анан бул жактан Кыргызстандан ал өндүрүп Кытайга ошондой эле Европа биримдигине жана башка өлкөлөргө экспортту пландап жатышат. Азыркы инвестициянын көлөмү бул 500 миллионго чейин 2030га чейин бул жакка инвестиция кылганды пландап жатышат. Энергетика тармагы өздөрү немис инвесторлорду 3 континентте кылган үчүн жана ошондой эле бул жактагы башка өнөктөштөрдү да издеп, балким кенен да маалымат алып, башка өлкөлөрдөн дагы жана ошондой эле Кыргызстандагы мүмкүнчүлүктөрдү да кенен пайдаланыш үчүн. Шанхай кызматташтык уюму 2026 инвестициялык бизнес форуму өлкөлөр ортосундагы инвестициялык жана ишкердик кызматташтыкты кеңейтүүгө багытталган маанилүү аянтча болду. Форумдун жыйынтыгында жалпы суммасы 150 миллион долларды түзгөн 12 инвестициялык жана соода келишимине кол коюлуп, кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталган биргелешкен резолюция кабыл алынды. Уюштуруучулардын айтымында негизги максат жетишилген макулдашууларды конкреттүү долбоорлорго айландыруу. Ал эми форумдун уландысы катары эртең Бишкекте Шанхай кызматташтык уюму өлкөлөрүнүн өнөр жай инвестициялык кызматташтык көргөзмөсү өтүп, жаңы инвестициялык мүмкүнчүлүктөрдү сунуштайт. Зарема Жейналиева, Өмүрбек Мухтар уулу, Азия ТВ, Бишкек шаары. 2026 жылкы жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча 55 бүтүрүүчү эң жогорку упай топтоп алтын сертификат алуу укугуна ээ болду. Ош шаарындагы профессор Купуев атындагы академиясынын бүтүрүүчүсү Мамытова Айзерек 2026 жылдын жыйынтыгы боюнча алтын сертификатка ээ болду. Бул жетишкендик Айзеректин талыкпаган эмгегинин үзүрлүү даярдыгынын жана билимге болгон умтулуусунун жыйынтыгы болуп саналат. Китептен чыкпаган деп айта албайм. Классташтарым менен да бир жака барып, ойноп, күлүп жүргөм. Өзү дайыма эле мектепте жакшы окуганмын. Математикадан 10 класстан баштап даярданып, математикадан эң ушундай уверенный болгон предметим болду. Башкадан 11 класста барлык ошо аналогия, орус тилден катуу даярданып баштаганым октябрь болгон. Быйыл өлкө боюнча жалпы 55 бүтүрүүчү алтын сертификатка татыды. Алардын катарында Ош шаарынан жана Ош областынан бирден окуучу бар. Алтын сертификатка ээ болгон Айзеректин бул жетишкендиги талыкпай билим алып, изденип, аракет менен ийгиликти багындырганынан билдирет дейт мугалими. Картоо министринин конверт ачкандан баштап эле толкунданып ошону күтүп отурдум. Анан көргөн көзүмө ишенбей алтын сертификатты алып жаткан окуучулардын катарында Мамытова Айзерек десе кайра карап атпаймынбы? Купуев академиясы десе көргөн көзүмө ишенбей толкунданып, директорума телефон чалсам албайт. Анан окуу бөлүм башчысына чалып айтсам, ой, чын эле азыр мен карайын дегенде мен такыр отура албай калдым үйдө. Гүлпери Жуматаева болсо Ош областынын Кара Суу районунан эң жогорку упай топтоп алтын сертификаттын ээси болду. Бул Гүлперинин да талыкпаган эмгегинин өзүрү. Ош мамлекеттик университетинин Кара Суудагы билим мектебинин алгачкы жетишкен ийгилиги болуп саналат. Билгенимде мен ишенбедим. Мен өзү примерно 230 же 232 балл күтүп атканмын максимум. Анан 234 десе мен пробный баллдарда да мынча балл алган эмесмин өзү. Анан ишенбей вообще мен секирип ыйлап, атам дагы ишенбей, жанымда шок болуп турат, инилерим менен мындай вообще башкача сезим болду. Өзүм күткөнмүн, бирок баары мындай результат уккандан кийин мындай башкача болот экенсиң. Алтын сертификат алдың дегенде мындай өтө катуу сүйүндүм. Бул бир эле биз жеке менин же башка мугалимдик эмес, бул жалпы гимназиянын жамааттыкы. Себептен өзүңүздөр жакшы билесиздер, алтын тамгага чыгыш үчүн бул бала 4 тараптан
бардык тарабынан болуш керек, төп келиш керек да. Бир эле ал жерде математика же кыргыз тили эмес, ал жерде химия, биология, орус тил, тарых баардык предметтерден байланышы бар. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен Ош шаарынан Айзерек Мамытова 235 упай, ал эми Ош областынан Гүлпери Жуматова 234 упай топтоп, алтын сертификат алуу укугуна ээ болушту. 2026 жылы жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча 55 бүтүрүүчү эң жогорку упай топтоп алтын сертификат алышты. Гүлжан Ажыматова, Эркинбек Баймуратов, Ош облусу.